Студиябызга меймандарыбызды чакырып алдык. Меймандарыбыз менен тааныштырып өтөлү анда. Бизде мейманда Бишкек шаарындагы 94 мектептин 5 классынын окуучусу, эрежесиз эл күрөш боюнча мастер Мырзакулов Бегалы жана апасы Айгүл студиябыздын меймандары. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Кош келиңер. Бегалы ушунчалык колуна толтура дипломдорду анан момундай медалдарын тагынып келиптир. Карачы, сонун экен достор. Фейсбуктан көрүп аткан досторубузга көрсөтүп коелу. Алгач анда апасына сөз берели. Айгүл эже, Бегалы жөнүндө айтып берсеңиз. Эрежесиз эр күрөшкө кандайча берип калдыңыз? Мындай ийгиликтердин артында сиз турасыз да, Рахмат. Мен балам негизи жаштыгынан эле кызыгат эле. Буга чейин Россияда 1-класста окуп келген. Ал жакта дагы ошо бир аз катышчу. Анан бул жака келгенден кийин кызыкканын өзүнүн жөндөмүн көрүп туруп, анан атасы экөөбүз макулдашып ошол эрежесиз эр күрөшкө берели деп, анан кызым экөөсүн бергенбиз. Эмнеге эрежесиз эр күрөштү тандап алдыңыздар? Эми баланын кызыгуусуна Өзү ушул жагына көбүрөөк ыкпады, тармакка көбүрөөк кызыкты, ошон үчүн бердик. Анда Бегалынын өзүнө кезек берели. Бул спорттун түрү сага эмнеси менен жакты? Канча болду баратканыңа? Мага 2 жыл болду. Мага спорттун күрөшүү дагы, мушташуу ушулар жакты. Кайда бардың, кандай ийгиликтерге жеттиң, ошол жөнүндө айтып берчи бизге. Муну Аламеде Стронгтон жардамы болгон. Муну Ана досторубузга карап, жакшы, мен кармап турайын, мени сен айтып бер. Муну Эртаймаш деген клубтан болгон. 3-чү место. Сен дайыма 1-чи, 2-чи местолордо, орундарда жүрүп турбайсыңбы? Бул барс дейби? Барс токмокто болгон. Булчу бул башкача экен. Буну да Стронгтон болгон. Жакшы. Сурооң барбы, бересиңби? Сен микрофонго карап. Атын ким дедиң эле? Бегалы. Бегалы ошо спортто кандай кызык окуялар болду эле? Эң биринчи барган күнүңдү айтып берчи, мындай. Эң биринчи күнүң оор болду, жеңил болду, кандай досторду таптыңбы? Биринчи күнүндө залга баргам, анда иштеп келип болчумун. Азыр кичине 2 жыл машыктым, азыр жакшы эле Үйрөнүп калдың, э? Досторду таптыңбы? Сен азыр Кыргызстандын ичине эле кыдырып жүрөсүң да, же башка өлкөлөргө да бардыңбы? Жок, Кыргызстандын ичинде. Мектепте кандай окуйсуң? жакшы эле. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте мен археолог болгум келет. Археолог болгуң келет. Ай, жакшы экен. Бул келечекте археолог болгусу келерин билчү белеңиз, Бегалынын? Негизи жакында баштап эле ошентип айтып баштады. Мен археолог болом, апа, жерди изилдейм, жерлерди таанытам, анда эме кылыпчы, өзүнүн кызыгуусун айтып баштады. Негизи балам поварлукка да аябай уста деп айтып кетсем болот. Тамакты да жакшы жасайт турбайбы? Келечек студия сага конок баралы. Келиңиздер. Эмнеге археолог болгуң келет? Эмнеге кызыгып калдың? Эмнеси жагып калды бул кесиптин сага? Мага мектепте агай айткан, мындай изилдегендерди айтып берген болчу, ошондон бери. Демек, тарых сабагынан берген агайыңдын таасири тийип аткан турбайбы сага? Агайыңдын аты ким? Курманбек. Курманбек агайыңа жакшы маалымат берип, жакшы сабак өткөндүгү үчүн кызыгып калган турбайсыңбы? Спорт боюнча сурабай кетсек болбойт го, мастериң ким? Спорт Тренерби? Усман Жакупов. Жакшы. Менде да суроо бар айтайын. Микрофонду алып алайын. Жакынкы арада белдештер күтүлөбү? Ооба. Кайерге барасың, качан? Кийинки 3 айдан кийин Казакстанга барабыз. Казакстанга, жакшы. Сен ошого даярдыгың кандай? Кандай машыгып атасың? Кандай болуп атат? Жакшы. Өзгөчөлүктөр. Жакшыбы? Жакшыбы? Эрежесиз эр күрөш деп аты аябай коркунучтуу болуп атат. Бул күрөш жөнүндө айтып берчи, кантип машыгасыңар? Ал жакта бир күнү күрөшөбүз, бир күнү тебишебиз, бир күнү мушташабыз. Жакшы экен. Башыңан же бир жериңен мындай ооруп калбайбы?
Жок, шлем кийебиз, перчатка бардыгы, капасапа бардыгы. Жакшы экен. Дагы кандай өнөрүң бар өзүң? Дагы эмнеге кызыгасың? Хобби. Поварлыкка кызыгам, Кандай тамактын түрлөрүн жасаганды билесиң? торт жасаганды билем дагы. Кондитер кырбайсың. Биздин колубузда грамота, дипломдор турат, ушул тууралуу сиз айтып берсеңиз. Апасы Айгүл из айтып берсин, Бул мына дипломуну Эң алгачкы алган баланын биринчи ийгилиги эне үчүн дагы бир өзгөчө бир сыймык эмеспи? эң алгачкы алган дипломдорун деле унутуп калдым, кайсынысы экенин ачыгында. Бирок ошо биринчи алганын эле айта берсеңиз болот, негизгисинен. Биринчи ошо Таймашка барганда бизде аябай сүрдөнүү деген нерсе болгон. Балам эмес, бул жакта биз атасы, апасы экөөбүз даже үй бүлөбүз менен Сүрдөдүңүз. аябай сүрдөдүк, кандай болот экен, эми жеңилип же болбосо бир жери көгөрүп келеби деген ойдочу. Анан бирок Кудайга шүгүр андай болгон жок, жолу ачык болуп, ошо Усман агайыбызга да чоң рахмат. Жакшы тренировка жасатып, алдыңкы орундарды алып келип атат. Бегалы сага ийгилик каалайбыз. Тилеген тилегиңе жет. Кыргызстандын келечеги жаштардын, балдардын колунда. Эң эскиси ден соолукта бол. Айгүл эже, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, уулуңузду биздин студиябызга алып келип, монтип эл алдына жараткан ийгиликтерин айтып берип аткандыгыңыздар үчүн бар болуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, бизде Болор бала түрмөгүндө Бишкек шаарындагы номер 94 мектептин 5-классынын окуучусу, эрежесиз эр күрөш боюнча мастер Мырзакулов Бегалы жана апасы Айгүл болду. Эже, достор, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз программабызды жыйынтыктап жатып, бардык угармандарыбызга кулак кагышкыла кетели. Келечек студиясы күн сайын саат 14-төн 15-ке чейин кыргыз жана орус тилдеринде түз эфирге чыгат. Балдардын үнү, жүзү биздин толкунда. Келечек студиясында. Достор, келечек студиясы силерге дайыма кызыктуу программаларды сунуштоого даяр. Программанын редактору Жылдыз Мырзабекова, режиссеру Эмиль Сарбаков, Facebooktан түз алып көрсөткөн Бермет Камбарбекова. Алып баргандар Рукая Эгембердиева жана Абай Камчыбеков. Достор, кийинки дүйшөмбүдөн жолукканга чейин Дагы бир жолу жаңы жылыңар менен.